Так, достор, кечки саат 12-ден жетип өттү. Күндүз вообще кайфтан жок Москвада. Эртең менен 9-дан баштап азыркы 12-ге чейин жумуш. Мындай болуп отуруп. 7000, 8000 грязный иш араң болду. Кечки саат 12. Көздөр куруп, араң уйку сурагандай болуп уже алып кача баштады. Үйгө кеттик. Болду. Жылың таксилер. Да карасаң за рулем бир учактын мизинде эле жүрөсүң да. Азыр могу Бакинский улицадан кыргыз айдоочу экен. Автобус. Мен өзүмдөн автобус коллегаларыбыз да. Автобус айдап жүргөнбүз. Кишини дебелеп кетиптир, водитель кыргыз экен дейт. Абайлайлы, этият бололу, мекендештер. Кырсык Кашкабактын ортосунда деп коелу. Ай үйдөгү чейин 18 тонна, автобус 18 тонна, гармошка bilmem канча тонна, 18 тоннанын бир бурчуп баскан болсо жапакчы жол болсун да, Кудай сактасын. Азыр эми кыргыз экен дейт айдоочусу. Күнөөлүү болуп чыкпаган болсун да. Таксиде деле азыр көзүбүз куруганча иштеп жатабыз го. Айла жок. Укуп алып алгансың, төлөш керек. Анча Россияга барып иштеп берем деп иштерди бүтүрүп койгонбуз. Анча кассаларга кошулуп койгонбуз. Мынабы? Анан ушундай көзүң ачып, көзүң куругу чейин иштейсиң, айла жок. Такси. Самый опасный жумуштай. Тегинде жатат. Ё-моё. Айдоочусу кыргыз киши экен. Кайсы парктан ким экен билбейм. Алла жеңилдик берип, эсен аман коллегабыз кутулуп кеткен болсун. Абайлаңыздар. Мекендештер, агайын туугандар. Таксиде деле за рулем иш кылса кайрда болбойлу, Кудай өз сактасын.